Жөн эле мисалды келтире турган болсок, бир мекеме чирип калса, эски болуп калса, аны косметический ремонт кыла бергенден эмне пайда? Толук түрдө бузуп кайра анча мынча жаңыдан курган, бул деген ушул чоң нерселерге алып келүү. Ушул сыяктуу эле бул азыр айтылып аткан айдоочулар көөлүгү боюнча дагы эмне бизде проблема болгон эмеспи? Же эме жашырабызбы? Же буну айтпайбызбы? Убагында керек болсо туулган күнгө адам өзү ошол автошколага басып барбай, бирок туулган күнүнө белек кылып алып келип жүрдүк го. Ошол эле гаишниктер канчалаган акчаларга сатып жүрдү го. Болгон эмеспи? Болду го. Канчалаган мына биз өзүбүз сыртка чыгабыз, Россияга барабыз. Канча мигранттарыбыз кече айдоолук көлүктөрү жок, иштетпей койду таксистерди. Анткени силердин айдоочу көлүктөрүңөр эң арзан 2000 сомдук любой поземкада сатып алат деп айтып атты. Биз бардык го ошол жака депутаттар. Биз бардык го ошол жака депутаттар. Биз талап кылып сурап аттык го. Биз ушул жерден өзүбүз айдоочу маданияты жок экен деп токтом кабыл алып бердик го 7-созувда. Маданиятты өзгөртөлү деп. Анткени сыртка чыкканда ар кандай жагдайларда өзүбүз көрүп алып, бизде дабыр эле урушуп кетет эле, мушташып кетет эле деп айтып жүрдүк. Ал эми адам каза болгон, пачкалап каза болуп атпайбы? Айына 100 адам каза болду деген, бул эмне деген? Жылына 1000 адам деген, бул эмне деген? Ата мекендик согушта 100 000 каза болуптур. Бизде тарыхта кеминде бир 50 000 каза болуп атпайбы бул? Эмне үчүн биз аларды ойлобошубуз керек? Канчалаган бөбөктөрүбүз жолду өтө албайт, өзүбүз алып барып өткөзөбүз. Ушул сыяктуу нерселерге албетте реформа бул больно болот. Бул эч качан бир да дүйнөдө жөн өткөн эмес. Бирок анын аягын, анын алкагын жана анын жыйынтыгын сөзсүздө көрүшүбүз керек. Анан аткаруу бийлиги дегенде, аткаруу бийлигиде бүгүн Конституцияда президент турат. Аткаруу бийлик дегенде аны Конституция боюнча ал жерде шаш турат. Анан эмне ал экөө жасап аткан нерселерди бүгүн жаман деп айта алабызбы? Же алардын кылган нерсесин кээде мындай башкача көрүнөт, бирок аягы жаман бүтүп атабы? Келиңиздер, ишенели, аягына чейин чыдайлы, көрөйлү. Анан Конституция боюнча элдин атынан эки эле киши сүйлөйт. Бирөө депутат, бирөө президент. Депутат өзүнүн округунун алкагында элдин атынан сүйлөсө, президент жалпы Кыргызстандын атынан сүйлөйт. Жалпы Кыргызстан ага ишеним көрсөтөт. Жалпы Кыргызстан ага жол берет. Биздин жашообузду жакшырт, оңдо, коопсуздук жангара, жана башка деп. Демек, ушул жагында биз эске чыгарбайлы, урматтуу депутаттар. Анан эми ал срок боюнча ал чечилип өтүлгөн нерсе, мен ойлойм ал бүгүн болбосо эртең аны чече турган эле маселе. Бирок будан бир кандайдыр бир саясат кылып, кандайдыр бир туура эмес нерселерге барбайлы деген эле мындай жалпы бул коллегаларга же башкаларга айта турган сөз эмес. Жалпы эле ушул нерсени көп айландырып атабыз, көп ушуну козгоп атабыз. Рахмат. Рахмат, Алмаз Акунжанович. Жогоруда айтылган жанагы айдоочулук көлүктөр боюнча белекке берилгендиги боюнча, пачкалап саткандыгы боюнча Үмүткан Нургазиевна, бул эми юридикалык баа бериш керек болчу. Эске алып койсоңуздар.